ипотека боюнча дагы маселе көтөрөйүн дедим эле. Өткөндө дагы көтөргөм. Быйыл 2019 жылы келаткан жылы дагы 1 миллиард сом бөлүп берип атабыз да госипотекагачы. Анан ал госипотека 13 банк менен иштейт экен. Иштебөсү обычный мындай банковский механизм менен иштейт экен да. Ошону менен бирдикте мен айтып кетет элем, бизде калкыбыздын 90% бул мусулмандар. Анын ичинде шариатка, динге катуу берилгендердин арасындагы аз эмес да, алар дагы жетиштүү. Тилекке каршы алар ошол госипотекадан алышпайт. Негизи эле банктан алар алышпайт да. Ошондуктан сөзсүз түрдө мен сунуш киргизет элем 2019 жылдан 13 банктан сырткары госипотека дагы исламский принцип финансированиен дагы киргизсин деп сунуш кылат элем. Алар деле биздин жарандар, алардын деле укугу бузулбаш керек да. Ошондуктан ушул госипотекага 2019 жылдан баштап дагы бир өзүнчө блок кылгызып, принцип киргизип, исламский принцип финансирование менен финансировать этиле турган бир механизмин ойлоп таап чыкса. Экинчи маселем ГРС боюнча. Сиз эске алып койсоңуз, ГРСте азыр хаос болуп атат да. Председатель менен бир департаменттин экоосунда ортосунда чоң мындай согуш жүрүп атат, бири-бирин укпай. Анын алкагында кесепетинен биздин канча жарандарыбыз азыр бир топ проблемага муктаж болуп атат. Полный игнор болуп атат. Бирөөсү программа жазат экен, экинчиси ал программаны аткарбай атыптыр. Бирөөсү представление берет экен, экинчисин жумуштан албай атыптыр. Бул деген аягы келип, биздин эле жарандарга чоң зыяны тийип атат. Ушуну көңүлгө алып койсоңуз, жана жеткирип койсоңуз премьер-министрге, бул маселени сөзсүз түрдө батыраак чечиш керек, жаары же бери кылып. Рахмат.